Ассаламу алейкум, Рыспек Жашасын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен ушундай жакшы маанайда аманчылыкта жолугуп жатканыңызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү видеону сиздер аягына чейин түрдүрбөй көрүңүздөр. Анткени бул интервьюну сиздер кино көргөндөй болосуздар демекчимин. Анткени бүгүн бизде конокто разбой тасмасы менен азыр актуал болуп жаткан Азамат Исмайлов байкебиз конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы. Биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Алгач эле биздин элибиз менен учурашып алып туруп, андан кийин өз маегибизди улантсак. Кайсы камераңа карайм ушунда? Жакта, Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга биздин атыбыздан ысык салам. Буюрса, кызыктуу маек болот деп ойлойбуз. Колдон келген мындай маалыматтардын баарын сиздерге айтып жеткизгенге аракет кылабыз. Анда биринчи эле суроо ушундан болсун. Бул чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө канча жыл болду негизи жалпысынан эсептеп келгенде? Мен сени тааныгандан бери, кызыкчадан бери Үкү тобу биз кичинекей кезибизде 5-6 жашыбыздабы. Ошол кезден бери экенсиз да? Чыгармачылык 2007 ошо Үкү тобуна барып тартылып калдык. Ал убакта мен студент болчумун. Анан 2007 ошо кызыкчада Үкү тобунда жүрдүк. Тиги. Көз алып тур дене. Көз алып тур десе дагы кетип калат. Эч ким ишенсе болбойт. Жамага көз алып тур деген. Сага көз алып тур дедим эле. Кана ке. Папа, көз алып тур сал кетип калдым мен. Андан кийин 2008 тамашоо башталды. Тамашоо бардык. Анан ошондон бери уланып келатат. Тамашоо ойноп бүткөндөн кийин кино тармакка өттүк. Кино тартып, студия ачып, кыска ролик жанагындай социальный роликтер тартып, рекламный роликтер тартып ошентип келатабыз азыркыга чейин. Тамашоо 2008 ачылды. Тамашоодо ойноп калдык деп едиңиз. Ошол тамашоодо негизи жалпысынан канча жылдай ойнодуңуз сиз сахнада? Биринчи жигиттер командасы менен чыктыңыз. Андан кийин тамадалар менен. 5 жыл ойнодук. Жалпысынан 5 жыл. Жигиттер командасы, андан кийин тамадалар командасы болду. Ушундай келе. Канча жолу мыкты оюнчуну алдыңыз? Көйлө жол алдык. Мыкты оюнчу, мыкты команданы эстен чыгып кетти, бирок көйлө жол алдык да. Бул негизи ошол убакта баягы тамашоо учурунда аябай бир популярдуулук болуп, мына спорт ордосунда эл толуп ошол убакта видеолорду көрсөңчү, туруп көргөн көрөрмандар көп болгон экен да. Анан ошону менен биргеликте ага чейин да сизди элдер мына Башаламан кино тасмасынан да таанып калды. Же обязательно так жеп тарышыңар келип атабы? Же сөзсүз эле көзүңөрдү көгөртүш керекпи? Негизи кайсынысынан көбүрөөк тааный баштадыңыз? Башаламанданбы же? Жем албетте биринчи тамашоодон көбүрөөк тааныдым, анткени тамашоодо көп жүрдүк да. Башаламандан болсо эң биринчи таанып баштаган ошо Башаламандан башталган. Башаламан киносуна мына капстан тартылып калганбыз. Мен окуп жүргөн кезде активдүү болуп, мектеп ичиндеги жагындай иш-чараларга аябай жакшы катышымын. Анан ошол жактан мугалимдер көрүп, ой, бул артист бала деп ушинтип берчү да. Анан биздин ошо окуу жайга бирөөлөр кино тартканга келиштир. Ошо Башаламандан кинону анда Элдер Аличиев деген байкебиз ошол кинону тартканга келип, анан ошо сүрөтчүлөрдүн жатаканасына тартып антип мынтип калган кезде анан биздин зам директор айтып калды, ушундай кино тартылыптыр. Сен активист эмесиң, барып тартылып көрбөйсүңбү депчи. Тартыласың? Ооба, тартылам дедим. Номерин берди, анан барсам мосттун астында жана көпүрөнүн астында тартып атыптыр, жана Башаламанда белгилүү эпизод бар эмес беле? Ошол жакта тартып атышыптыр, анан рекет салык салып аткан, коркутуп аткан ушундай. Бизде мен окуп жүргөн интернатта дедовщина бар болчу, мен интернатта окугам да. Дедовщинаны баштан өткөздүк, анын баарын билебиз, системаны ичинен көргөнбүз дегендейчи. Анан барсак, ошол эпизод тартылып атыптыр. Анан мен эми кечигип бардым да. Анан ушинтип завучтан номериңерди алдым эле, ушундай кино тартып турбайсыңарбы, келдим десем, анан элдерге карап туруп, азыр биякта съемка болуп атат, ролдордун баары бөлүштүк, кечип калдым деп койду. Макул, анан кетип барсам, мен токтоп турам, көңүлүң албасын. Азыр могу бала аткарып көрсүн, анан эгерде ал аткара албаса, сен да бир аткартып көрөбүз, анан экөөнүн бирөөсүн тандайбыз деди да. Анан текст эле өргөнбүз, анан мындай көрсөттү, болжол менен мондай болот, окуя ушундай, сен чоң куштагы баласың, келип салык саласың депчи.
анан текст алып эле анан бир карап туруп анан мен карасам биз эми интернетте баары жашоодон баары өткөн да. Анан ошону эле уккан, көргөн нерсенин баары эле көбүнчөсү импровизация. Ой, жанагы доозму, абрикозму, ал дарбызда болгон башыңа жеткен жокпу деген сыяктуу. Алдыгы дарбызда болгон башыңарга жеткен жокпу? Эу, жеткен жокпу? Фразалар Бул бар. жашоодо эле колдонуп жүргөн сөздөр да. Айтып ошону тамашалап эле ошон аткарып башчысы менен тиги съемочный группа күлүп эле болду, жарайсың деп эле ошону тартылып калдык. Ошо бир эле эпизодко тартылгам кинодо. Кийин ошол башаламан киносу чыккандан кийин көчөдөн ошол эпизоддон тааныган адамдар көп болуп калды да. Анан кийин ошол кызыкча деген передачаны мен өзүм телевизордон көрүп жүрчүмүн. Анан ошо Элдер байке айтып калдым да, менде кызыкчага аябай көп идеялар бар. Уруксат берсеңер келип мындай жөн эле жаныңарда жүрүп үйрөнөйүнчү депчи. Макул анан кызыкчага ошо башаламандан кийин кызыкчага тартылып жүрдүк. КТРК барып Элдер байкенин жанында кызык болуп эле жүрө бердикпиз. Анан аяктан да бир топ скетчтерге тартылдык. Анан кийин тамашоо башталды кыргыз тилинде КВН деп Эрмек Нурбаев байкебиз ачып. Анан ошо окуп жүргөндө группалашып балдарга эле, досторум эле группалашып классташ аякта бүт аралашты. Анткени мектеп бүтүрүп училищеге кеткенбиз. Ошо училищеде окуп жүргөн күндөр болчу. Ошол жакта эле досторума айттым. Тиги тартылалы жана катчалы КВН, кыргыз тилинде КВН экен. Биз анткени ошо жигиттер деп жана өзүбүз кое алган. Классташ балдарыбыз бар болчу, баарыбыз бир класста окуганбыз да. Командасынын капитаны Исмаилов Азамат. Baby, let me go now. Your boyfriend tonight. Анан биригип эле классташтар чыгып эле, анан биринчи оюнда эле мыкты команданы илип кеттик. Анан ошонтон анан улан сетиктен жакшы оюндар болуп. Анан биринчи оюнда мыкты команда алганда эле аябай илихом келди. Дагы качалы мындан ары уланталы. Анан Сүрөт академиянын атын чыгарып, ошонтон эле уланып кетти да. Анан ошентип тамашоого аралашып калдык. Тамашоодо жүргөн кезде чет өлкөгө көп чыктык. Биринчи жигиттер командасы менен Кыргызстандын ичинде ойнодук командалар менен. Жакшы оюндар болду, кызыктуу оюндар болду. Ал жерден народный чемпион деген дагы аттар конгон, элдик чемпиондор депчи. Жигиттер командасы менен чемпион болгон эмес, бирок элдик чемпион дегендер. Ошондо айтып жүрчү. Анан курама командага капитан болдум. Андан кийин курама команда менен Казакстан, Алмата, Сочи, Турция бүт жака бардык. Ошол командада капитан болгонсузбу? Ошол курама командасынын капитаны болчумун да. Ошентип жүрүп, ал жактан көптөгөн чет өлкөгө чыгып ийгиликтерди көрдүк. Бул тамашоодон кийин сиздерде бир аз тыныгуу болду окшойт менимче, бир эки жылда, Орто жолдон тыныгуу болду, үйлөндүк, жайландык. Бир 2 жылдай го дейм. Тыныгуу болду да. Вайн деп ушу кыргызча эмесин сиздер биринчи чыгарбадыңыздар. Анан азыр бирок азыркы учурда элдер мындай өтө бир 3 мүнөттүк видеодо эле көп болуп калды окшойт. 1 мүнөттүк эле ушундай эме көнүп калдыбы? Кыскача видео. Бул негизи дүйнө жүзүндө мындай дүйнөлүк практикада бул минимализм деп коет. Адамдар ушундай кыска нускан нерселерди жактырып калды да. Мурда бул интернет пайда болгондон бери түр-түрүк кыска болуп атаандаштык пайда болуп отуруп, анан адамдар узун нерселерди көргүсү келбей калды. Азыркы учурда аябай эле кызыктуу узун нерселер болгондо эле адамдар көрбөсө, бирок мурдагыдай узун видеолорду адамдар көрбөй калышты. Азыр орто жолдо вайн болуп жалаң кыска форматка өтүп кеткен бир убакта, бирок азыр кийинчерээк кайра жанагындай подкаст деген темалар болуп атпайбы? Адамдар отуруп сүйлөшүү, бир саат чоң-чоң, анан кээде эксперимент жасаган видеолор, ошондойлордо ол адамдар отуруп тескеринче кайра узунураак көргөндө дагы элдерге келатат да, мода болуп. Бул деген дүйнөлүк тенденция. Мисалы үчүн дүйнөдө эмне өзгөрүүлөр болуп турса, ошол өзгөрүүлөр баардык бизге окшогон мамлекеттерге бат эле жетип турат. Өзгөчө азыр соцсет аябай өнүккөндөн кийин соц тармакта баардыгы мурда мисалы үчүн чектөөлөр бар эмес беле? Мисалы үчүн мурун соцсет жок кезде ар бир мамлекет өзүнүн продукциясын көрчү да. Мисалы үчүн Кыргызстан өзүнө тиешелүү өзүнүн каналдары, өзүнүн радиолору бүт чет жакта угушпайт, көрүшпөйт. Бизде ОРТ, КТРК, РТР менен ОРТны көрбөсөк, анан МТВни көрбөсөк мурда. Калгандарын жалаң кыргыз контент көрчүкпүз да. Бүт мамлекеттер ушундай өзүнүн контенттерин көрчү. Анан азыр болсо интернет, соцсет аябай өркүндөгөндөн кийин глобализация болуп кетти дагы, баардыгы аралашып болуп кетти да. Ошол себептен азыр дүйнө жүзүндө эмне тренд, эмне мода болуп атса, ошолордун баардыгы бизге соцсет аркылуу аябай бат жетип турат да. Ошон үчүн элдин көрөрмандардын дагы көз карашы, программаларды ээчүү, көрүү, вайн формат дегендер бар. Ошо дүйнөлүк глобализацияга байланыштуу өзгөрүүлөргө аралашып турат да.
Келеңиз анда куттуктап коеюнчу мына Чебер Production разбой тасмасы боюнча. Мындай сизге ушундай айткандар болду же биринчи эле мен болуп айттамбы? Чебер Production'дан мен негизи бул тасманы күткөн эмесмин да. Бул жанрды күткөн эмесмин. Разбой деп туруп эле тиякта же Чебер Production десе, вау деген ушундай бир жаңылык болду окшойт. Башкалар да айттыбы ушуну? Баары эле билсем жалаң юмор жаатында жүрүп, комедиялар тартып жүрүп анан быйылкы жылы кичине жаңыланды киргизели, өзгөрөлү, жаңы формат кылалы деп ошентип команда менен сүйлөшүп отуруп, анын үстүндө бизде командада Максат деген улуу байкебиз бар. Ошол байке дагы айтып калды, давай криминальный жанрды тартпайлыбы депчи. Анан ошентип, анын үстүндө жаңы форматта тарттык. Бурулуш жасапсыздар да мындайча айтканда. Жалаң эле комедия тарта бербей. Бирок биздин Чебер Production'дын продукциялары, биз чыгарган продуктылар, мисалы үчүн, ар бир кылган ишибизди мындай элге пайдалуу болсун аракет кылабыз да. Буга чейин мисалы үчүн Перекупщик деген кинону тартканда, ошол убакта Кыргызстанда алып саталар аябай актуалдуу болуп аткан да. Перекупщиктерчи аябай актуалдуу болуп аткан. Анан ошол себептен бизде да бир-эки перекупщик аябай катуу алдап кеткен чоң суммада акчага. Анан ошолорду карап туруп, ушундай алып саталар бирөөнүн акысына кирбегиле, жакшылык менен бүтпөйт деген максатта ошол комедия жанрында, бирок маанилүү болуп тартканбыз да. Бул кинодо да аябай чоң маанилери бар. Мааниси бар. Андан кийин баары бир тууган деген сериалды тарттык. Ал убакта туугандык мамиле боюнча. Мисалы үчүн бизде Кыргызстандан мурда бир туугандык мамиле, биз кыргыздар өзү тууганчылыкка жакынбыз го, негизи эле туугандар бүт тармактан тааныш билиш чыгып калат эмеспи? Жана анекдот бар го. Эстеге кетип айтып коеюнчу. Бир анекдот бар экен. Немецтер согуш убагында, экинчи дүйнөлүк согушта бир кыргыз, бир орус, анан бир бирөөнү кармалап атканда айтпай эле коеюн. Анан үчөөнү кармалап атканда кыскасы. Анан айтат экен, бирөөнү мисалы үчүн ким деп койсок. Бир орус, кыргыз, анан бир татар деп коелучу, башкаларга кат тийип калбасын да. Келер бар ушундай бөйрөктөн ширак чыгарып жумурткадан кыргыз деп чыккандарчы, эмнеге мындай депчи. Анан кыскасы ушу үчөөнү кармалап аткан да, татар, кыргыз, орустучу. Анан айтат экен, тиги немистер айтат экен да, тиги татарды эмне кылайын десе, бир аз допрос кылып анан атып сал дейт экен да. Сүйлөп информациянын баарын алып, бүткөндөн атып сал деп атып салат экен. Орусту эмне кылайын десе, орусту допрос кылгыла, кыйнагыла, маалыматтын баарын, информациянын баарын алгандан кийин атып сал дейт экен да. Анан кыргызга кезек жетти. Кыргызды эмне кылайын? Кыргызды эчтеке сүйлөшпөй, бир учурашпай туруп атып сал дейт экен да. Эмнеге десе, кыргыз менен бир 5 мүнөт сүйлөшсөң тууган болуп каласың депчи. Куда болоп ата албай калабыз депчи. Сары бизде тууганчылык деген аябай көп. Анан биз кыргыздар өзү негизи башынан тууганчылык мамилеге жакшыбыз. Мунун жакшы да жагы бар, жамандык да жагы бар да. Жакшы жагы туугандык мамиле бекем болсо, жакшы болсо, бири-биринге болгон көз караш туура болсо, тууган пайгамбардан хадисте келет. Ким туугандык мамилени бекем кармаса, алар туугандар менен жакшы мамиледе болсо, анда ал адамдын өмүрүндө береке болот депчи. Хадистин маанисинде ушундай болот. Адам туугандык мамилени бекемдесе, өмүрү берекелүү болот, жакшы болот. Бирок ошол эле учурда бизде кээ бир учурда мыйзамдуулукту, закон ченемдүүлүктү нерсени кээде аттап тууганчылык мамиле менен өткөрүп кетпей, ал жагы жакшы эмес да. Тааныш билиш туугандык кылып кетип, кээде мыйзамды аттап кетип аткан, бул жагы жакшы эмес. Адилеттүү болуш керек да тууганчылыкта. Кино аябай сонун, жакшы жанрда. Анан бирок сиз бул жанрга биринчи жолу киришсеңиз да, биринчи эмгегиңизден өзүңүз режиссер, анан продюсер да өзүңүз болупсуз го. Комедия белгилүү, бул комедия тартканыңызда да сөзсүз кассовый ал акча келе берет. Кайра актайт да өзүн. Анан коркуу болду, может актабай калабы, биздин эл киреби, кирбейби деген. Бул фильмде ооба команда менен сүйлөшүп отурдук. Негизги идеяны ошо Максат Жумаев деген байкебиз бар. Ошол сценарий жазып, анан негизги режиссер да ошол байке тартып сунуштап атканда чоң эле риск болгон да. Бул кинону адамдар бизде жалаң эле комедия көрөт, элдер деле айтат да, бизде Кыргызстанда комедия эле көрөт. Эмне үчүн комедия көрөт деген суроо бар да. Казактар деле ошондой экен. Казак бир туугандарыбызга деле барып келдик. Аякта деле биринчи барганда алар да айтып атышкан. Комедия көрөт да. Биздин казак эли комедияны жакшы көрөт. Бизде драма, криминал деген тема өтпөйт. Бирок колдойбуз, аракет кылып беребиз, силер жардам кылалы деп жардам көргөзүштү. Бирок негизинен кыргыз менен казактар биз маданиятыбыз бир, менталитетибиз бир да окшош. Анан бизге комедия өтөт экен, драма, криминал көп көрүшпөйт экен. Эмнеге? Анткени бизде жашоо өзү эле трагедия, өзү эле драма, өзү эле криминал да. Анан ошон үчүн бизге адамдарга позитив чечпейт. Ошон үчүн комедия кинону көп жакшыраак көрөт да. Киного баралы десең, койчу, итак эле жашообуз кошмар, итак эле проблема көп, трагедия көп, андан көрөп жок дегендер кино театрга барып, бир комедия кино көрүп, жан дүйнөбүздү рахат алдыралычы деп анан элдер комедия киного ошон үчүн киришет да.
Бул жанрда болсо кино тартып баштаганда биз чындап эле чоң тобокелге бардык. Кирбей коюшу мүмкүн, актабай калышы мүмкүн болчу. Биз ошо былтыр иштеп кичине чогулткан акча бар болчу. Ошону ала албай жүрүп эми алып айтып атпаймынбы жана квартира рассрочка алганда ошону төлөйүн деп аткан кезде анан тандоо болуп калды, же квартирага төлөйбүз, же болбосо кино тартабыз болуп калды да. Анан тобокелге салдым, кино тарта алдым. Бекер отуруп калганда эмне кинодон жакшы чыгып калса кийин квартирага төлөйбүз. Анан ошого салдым, анан тобокел менен башталып, анан элге жакшы өтүп кетип, жакшы болуп кетти. Бирок жакшы өттү негизи. Негизи сиздердин тасмаңыздарда мен өзүм эле таасир алган жерлерин айтайынчы. Мына баары бир тууган деген тасмаңыздарда жана айтат го. Эми чет элге чыгып Европага барсаң деле, Кыргызстанда жүрсөң деле рызкыңды бере турган Алла. Ушул Кыргызстанда эле жүрө бер деп мындай. Мен өзүм таасир алдым да, ошол нерседен мен өзүм Москвада болчумун, жакында эле келдим. Чындап эле мындай карасаң, Москвада жүрсөң деле Аллахым берет рызкыңды. Бул жакта жүрсөң деле рызкыңды. Анан мына Доске тасмасында жанагы аябай эме болуп кетесиз го, чарчап кетесиз го тигилерденчи. Досум, ушунча жакшылык кылып атсам, булар акмактар түшүнбөй жатат деген. Доске кылсаң жакшылыгыңды Алла ыраазычылыгы алар үчүн эмес. Алла ыраазычылыгы үчүн кыл дейт го. Ушундай эмелерди киноңуздарга алымдардан сурап, сценарий бүткөндөн кийин кошосуздарбы же кандай? Мындай аябай таасирдүү сөздөрдөн негизи мындай терең ойлонгон адамгачы. Негизи ар бир фильмде эле кеңешебиз, сценарий жазып аткан кезде устаздар менен сурайбыз, кеңешебиз, кайсы туура, кайсы туура эмес, могу кинодо мондай кылсак болот, кандай кылсак болот деп баарын кеңешип турабыз. Сөзсүз түрдө бар идеалдуу нерсе жок. Кээде эми адашуу, жаңылышуу, кемчиликтер бардык эле долбоорлордо болот. Бирок биз негизгисинен ошо кеңешип, устаздардан акыл насаат алып, анан ошол багытта иштегенге аракет кылабыз да. Анан кээде ойлогон ойду кылсаң турмуш жегет болуп, көбүнчө учурда биз бере албай калган нерселерди ошол көпчүлүк учурда неме болуп калат да. Финансага барып такалып калат да. Кыргызстанда рынок кичинекей болгон үчүн бизде кинотеатрлар аз болгон үчүн элдерде мисалы үчүн чоң сапаттуу кинотеатрлар башка региондордо жок, башка областтарда жок. Ошол себептен бизге элдер киного көрүүгө азыраак келишет да. Мисалы үчүн азыр эле кээ бир региондор сурашат кинобузду берели десек, кинотеатрдын сапаты начар, ичи суук. Бизге жөнөттүк региондорго, бирок региондордон адамдар жазып калат да, силер көчөгөн силердин киноңорго барып көрдүк, ичи суук экен, анан проекттери начар экен. Ушундай болуп калды, эмкиде эске айтып коюңуздар депчи. Биз деле айтып атабыз, бирок региондордо шарт үстүндө болсо бизде деле айла жок да. Анан экинчиден кээ бир кинотеатрлар, сапаттуу кинотеатрларга кирсең, кинону сапаттуу көрөсүң. Үнү да сапаттуу, картина да сапаттуу. Анан чындап ошондо анан кинонун сапатын баалайсың да. Мен бир-эки кинотеатрга кирип чыктым биякта, атайын текшерипчи. Чындап эле проекттер эскирип калган. Көрсөң аябай начар көрүнөт. Анча-мынча жерден жашыл светтер, мутный, музыкасы, үнү жакшы чыкпайт. Анан кинотеатрдын сапаты ошол болуп атпайбы? Анан ошол себептен биздин көрүүчүлөр да айтат да, кино начар экен деп коюшу мүмкүн да. Анткени жана эми билбейт ал кандай сапатта кино экенин. Анан кинотеатрдын сапатсыз экрандан көрөт, сапатсыз үндөн угат, анан кино начар экен деп ойлоп айтылып калат. Анан айтайын дегеним, мисалы үчүн Кыргызстан боюнча бардык областтарда, бардык чоң-чоң райондордо, мисалы үчүн Космопарк сыяктуу же Дордой плаза сыяктуу торговый центрлар ичинде кинотеатр бар, балдарыңды барып машинанын астына жуудуруп коюп, балдарыңды ойнотуп коюп, сеанс башталгыча күтүп, сеанстарда көбүрөөк болуп, ошондой болсо бизде кино көрүү маданияты өсөт да. Мисалы үчүн айылдагы эле туугандар барып мал жайын жайгаштырып коюп, кой киного барып келеличи, эс алып келеличи деп барып, жылуу жумшак, кофе ичип, Wi-Fi'дан отуруп, сүйлөшүп, балдарын ойнотуп, анан киного кирип кетсе жакшы да. Ошондой шарттар менен жасалса, анда бизде кино көрүү маданияты өсөт. Кино көрүү маданияты, кино көрүүчүлөрдүн саны өссө, анда кинонун бюджети өсөт. Кинонун бюджети өссө, уже демек сапатка өтө баштайт да. Ошондой нюанстар бар биздечи. Анан ошонун баардыгын эл дагы калыс баа бериш керек да. Анан бизде мисалы үчүн кээ бир учурда $50,000 кино салсаң, кайра $50,000 чыкпай калышы мүмкүн да. Кино тарткандар азыр көбөйүп калды. Көбөйгөн жакшы, себеби дегенде атаандашы пайда болот. Атаандашы болгон сайын сапатка өтө баштайт. Ушундай нерселер бар, анан ошонун баардыгын адамдар калыс баа берип көрүп, мындай жанагындай бизде тема бар го, чоң ак кагаз болот, анан ортосуна ручка менен кичинекей кара точка коюп коесуң. Анан адамдар могу чоң ак кагазды көрбөй, ошо кагаздын ортосуна бир точканы айта берет да. Кара точканы карачы депчи. Анан ошон үчүн адамдар жалпы үстүдөн көргөндү үйрөнүш керекпиз да, картинанын жалпысынан көргөндү үйрөнүш керек, ой жүгүртүш керекпиз. Эмне үчүн ушундай болуп калды, эмне үчүн мындай болуп калды депчи.
Анан ошондо анан бизде өсөт. Кинонун сапаты ошол рынокко немеге жараша болот. Анан ар бир адам өзүнүн ниетине жараша. Биз колубуздан келишинче ушундай сапаттуу кино тартканга аракет кылып келип атабыз. Сапаттуу долбоорлосаң, бирок жана айткандай жакшы сапаттуу нерселер чыгарайын десең колдоо жок. Таплап бирдеке-сирдекелер чыгарып хайп кармайын десең, анда спонсорду оңой табасың да. Бул практика боюнча жанагы киноңуздар чыгып кетпедиби? Telegram эми каякта чыгып кетти? Telegramдарга чыгып кетти. Телеграмдарга чыгып кетти. Анын баарын кармап атабыз негизи. Бизде Кыргызстан территориясында Telegram каналдары, YouTubeга чыгаргандардын баарын кармап атабыз. Буга чейин экөөнү кармап жаш балдар экен, макул эскертип бергенбиз. Кечирип койгонбуз да, жаш бала экен. Анан мындан кийинкисин көчөгөнү биз эми кайра кечире бергенде мэрин фондусу эмеспиз да. Акция бүттү эми. Эми жазалайбыз деген, а? Бир экөөнү өпкөсүн үзө чабыш керек экен негизи. Адамдарга жумшак болгон, кечиримдүү болгон, боорукер болгон кээ бир учурда жарашпайт экен да. Жанагы орусча айткан бей своих, чтобы чужие боялись деп коет го. Шариатта деле ошондой да. Бир адамды, мисалы үчүн шариатта эмне үчүн өлүм жазасы бар дейт го. Бир адамдын бир эки адамга өлүм жазасы тартылат. Бирок ошон менен ошол кылмыш кайталанбайт да, болуп жок нерсе болуп кетет. Бизде демократия деп коебуз, бирок демократия болгон менен эскертүү берилет, кечиримдүү болобуз, бирок адамдар кылмыштуулук кылган адамдар, демек кечире берет турбайбы, демек боло берет турбайбы, уруксат турбайбы, жазасы деле андай деле эмес экен, бир эки жыл отуруп чыгат турбайбы деген ой менен кылмыштуулук улам күчөп кете берет да. Коркпойт кылмыштуулук кылгандачы. Ошол эле Кытай мамлекети менен дин шариатты алып эле. Дин жок эле. Кытай мамлекетин алып коелучу. Кытай мамлекетинде урук кылсаң колун чабат. Өлүм жазасы бар. Ошол себептен аякта да кылмыштуулук аз да. Баягы канчалык көзөмөл, канчалык деңгээлде мындай бекемдүүлүк болсо бийликте, ошончолук адилеттүүлүк да орнойт да. Анан мунусунда деле башында бир аз неге ушинтип чыгып кетти? Биз деген ал немеге капаланган жокпуз. Мындай кино чыгып кетип акча таппай калабыз деп андан капаланган жок. Биздин капа болгонубуз эмне үчүн биздин адамдар, мусулман адамдар ушундай кыска ойлонот. Эмне үчүн ушундай адамдар ич таарлык болот, ушунчалык бут тозуулар болот. Кээ бир телеканалдар бизден бул кино чыкканда биз үчүн кубангандар дагы болду. Чалып чын жүрөктөн мындай чын ыхлас менен Чебер продакшн жигиттери рахмат, малатсы, сонун болду деп чын биздин ийгилик менен сүйүнгөндөр болду. Ошол эле учурда ичи күйгөндөр да болду. Аны да сездик да. Эмне үчүн булардын киносы ушунчалык анчлап болуп, Казакстанда күтүүсүз болду да бул, а? Күтүүсүз болду да. Ошо айтып атпаймынбы, күткөн жок. Күткөн эмес да, көбү күткөн эмес. Күткөн эмесми Чебер продакшн. Ошол себептен адамдар кубангандар да болду, ичи таргандар, күйгөндөр да болду да. Анан ичи күйгөн адамдар мына пиратский чип туруп, деп туруп жанталашып таратышканга чейин да баргандарды угуп калдык да. Ушуну тезирээк таратып ийиш керек депчи. Бизге бут тосуп болду. Бирок жана айткандай, Пайгамбар дагы бир хадистин маанисине келет. Куран аят беле точно эсимде жок, бирок дүйнө жүзүнүн адамдардын баары биригип келип, сага зыян беребиз десе, Алла Тааланын каалоосу болгончо баардыгы биригип келип зыян кылабыз десе, зыян бере албайт дейт да. Дүйнө жүзүнүн адамдары баардыгы биригип келип сага пайда беребиз десе, Алла Тааланын каалоосу болмоюнча пайда да бере албайт да. То есть бул жакта адамдар бизге зыян да бере албайт, пайданы да бере албайт. Пайда менен зыянды берүүчү Алла Тааладан деп анан ошо менен устаздар айткан менен Алла да берди, Алла алды. Эмнеге кайгырасың деп койду. Ошо менен тура айтасыз, устаз деп туруп эс алып калдык биз дагычы. Болгону биз азыр башкаларга сабак болуш керек. Бул пираттык жол менен таратуу, бирөөгө сатып алуу, бирөөнүн акысына кирүү, жанагы пираттык жол менен кармаган балдар делечи. Эгерде биздин кинобузду ошо пиратский жол менен тартып, байып, пайдага тийсе дагы, биз айтат элек, ушу пайда алыптыр ушул байкуш дейт элек да, бирок кыйрат деле алар акча таппаптыр да. Тем более соц тармакка тарагандан кийинчи пайдасы жок да. Мисалы үчүн биз YouTubeга, өзүнүн YouTube каналга киргизсек, бул кинону же болбосо сата турган платформа, продажный онлайн кинотеатрларга салсак, андай бизге пайда да. Биз табабыз, бизде укуктар колдонот, башкалар чыгара албайт. Биз мындан пайда көрөбүз. Бирок пиратский жол менен саткандарга пайда деле жок да. Ашып кетсе, макул 5000 сом табат да. Бирок эртең күнү кармалып калса ошол адам $5000 нары штраф салынат, учетко отурат, өткөзүлөт. Жөн да. Пиратский деген нерсе көп болуп кетти да, жок болуп кеткенге негизи бизден, а? Жок болуп кетти. Бул биздин кино деген мына өткөндө да команда балдар менен тамашалашып кубанып атканбыз да. Биздин кино Кыргызстанда кинотеатрларда аншлаг болду. Казакстанда кинотеатрларда аншлаг болду. Пиратский да аншлаг болду депчи. Ошондой эле болду, бирок пиратский тарагандар эле мынчалык адамдар. Негизи бул
өсүү жакшы негизи. Казакстанга барып биздин кинолор же Казакстанда коюлуп атканы бул өтө жогорку деңгээл буюрса. Мына негизи эле кинодон көп таасир алгандар көп да, мисалы үчүн жана Титаник чыкканда деле баардыгы чачын ошондой прическа кылып алат. Бизде деле мындай азыркы 20 жашта албай да коеюн, мына мектеп окуучуларына ылайыктап бир таасирдүү ошо кинону көрүп, мына разбойду көргөндө көпчүлүк опер болгусу келип да, ошол. Андан башка кесиптер аябай көп да бизде, медик жана. Мисалы үчүн буга чейин элечи биз айтып көрүппүз, Америкада мамлекеттик бюджеттен акча алат дагы, булар жыл сайын мугалимдер жөнүндө, милиция кызматкерлери жөнүндө, куткаруучулар жөнүндө, аскерлер жөнүндө, доктурлар жөнүндө кино атайын тартып турушат да. Атайын ошол кесипти ардактуу башка мамлекеттик кесиптер бар, ошол кесиптерди өнүктүрүп, пропаганда кылыш үчүн, өстүрүш үчүн ошолар жөнүндө кинолор тартылып турат. Ошолорду герой көргөзүп, ошолордун жашоосун укмуш көргөзүп, алардын элдердин баары ошол жака ой бурулат, ой жүгүртүү болот. Анан ошол кесипти иштегиси келет да. Бизде мисалы үчүн ким мугалим болгусу келет? Эч ким мугалим болгусу келбейт. Ачыгын айтканда, образование, билим берүү тармагында дагы акыркы жылды ала келсек, мурда контракт, мисалы юристке же дагы бир жака чоң окуу жайларга контракт, чоң контракттар менен өтүп, банкир болгусу келип, юрист болгусу келип, дагы бирдеке болгусу келип, чоң окуу жайларга түшүп, анан акчасы жоктордун баары айла жок анан педагогический мугалимдердин окуу кесиби боло турган жерлерге тапшырып, эптеп-септеп окуп, анан мугалим болуп чыккандар да бар да. Азыр көп окуу жайларда, көп мектептерде ошол кесиптин айынан, то есть ошондой айла жоктон окууга тапшырып, мугалим болгондордун айынан сапатсыз мугалимдер да көп болуп, мектеп окуучуларда мугалимдер да жетишпей атат дейт да. Ал үчүн негизи мугалим болуу деген адамда башында кыялда болуш керек да. Мисалы ким болосун десе, мен бизнесмен болом, мен депутат болом, мен президент болом деп айтышат балдарчы. Ким болосун десе, мен аскер болом, мамлекетке кызмат кылган адам болом, мен доктур болом, же болбосо мен мугалим болом деп айткан кичинекей баланын оозунан сөз чыгыш өтө кыйын да. Ошол сөздү чыгарыш үчүн ушундай мектептен баштап, бала бакчадан баштап, чоң окуу жайга чейин программалар болуш керек да. Ошолдой мультфильмдер тартылыш керек. Мугалим деген кандай сонун деген мультфильм тартыш керек. Милиция деген кандай сонун деген мультфильм тартыш керек. Адамга жакшылык кылуу кандай сонун, аскер мекенге кызмат кылуу деген кандай сонун деген мультфильмдер тартылса, анан өсүп бараткан балдар, "О, мен аскер болом, мен мугалим болом" деп өсөт да. Ошондой кинолор тартылса, мен ошондой болуп өсөм дейт. Анан бизде тилекке каршы жалаң эле коммерция болуп аткан үчүн эч ким мугалимде болгусу келбейт, милицияда болгусу келбейт, военныйда болгусу келбейт, ушундай да. Эми азыркы бийлик азыр колдон келишинче аракет кылып, мындай 30 жылдан келген Садыр Жапаров деле президентибиз айтып койтпайбы? 30 жылдан кери чыккан кашаны мен азыр мындай оңдоп түстөп жетишпей атам депчи. Ал кишиники да туура. Президентти биз сыйлаш керекпиз, урматташ керекпиз. Кандай болбосун, азыркы учурда биздин башчыбыз да. Өзүңдүн башчыңды, өзүңдүн улут башын, мамлекеттин башын, өзүңдүн мындайча амириңди, ханыңды сыйлай албасаң, азыркы сөз менен айткандачы, анда сен кандай болбосун да колдоо керек да. Өзүбүз шайладык анычы. Бирөө келип бизге, американецтер келип шайлап берген жок да. Орустар келип шайлап берген, өзү тандатып өзү шайладык. Шайлаган жаша колдош керекпиз. Бирок Разбойдо Чебер продакшн балдары тартылдыбычы? Тартылган эмес. Тартылган жокпуз. Биз фоновый жерлерде жүрөбүз. Аны байкаган адам байкайт да. Массовкада, тиякта миякта жүрүп калат да, өзүбүздүн командада балдар. Негизинен жалаң профессионал актерлорду алып келген аракет кылдык да. Кастинг кылдык. Кастинг жарыялаганбыз. Кастинг аркылуу келген дагы 3-4 бала бар. Ошо 3 бала тең. Жана Мелис деген бала, Мелистин ордуна атып коюп водитель болуп жүргөн бала, Акыл деген бала, жанагы кармалып калаткан бала. Анан жанагы Бек деген бала, автан. Ошол 3өө тең кастинг аркылуу келген балдар да. Анан учкун дагы кастинг аркылуу келген. Оперлер деле берки драма театрдын актерлору, мисалы үчүн Жылдызбек болот, Адыл, анан Атайды биз өзү тандадык. Эмес боюнча, характери боюнча, образ боюнча чакырдык. Анан пробадан өттү. Буга чейин деле бул үчөөнүн ордуна дагы башка актерлор танлаган негизи. Алар келип эме болуп кетишкен. Пробадан өтүп, актерский жанагындай сценарийди өтүп кетишкен да. Бирок үчөөнү типаж боюнча тандаганбыз, үчөө жакты. Бердик, окушту, алар да өзлөрүнүн эмесин жактырды. Бири проба болду, бирөө анан кийин ошондо улантып кетти да. Негизи ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканда, кинону өзүң тартып атканда, анан мындай өзүм эле башка каарман болоюн деп жана Атайбай экен ордуначы. Ошондой ой болбодубу өзүңүз тартып? Жок, мен деле бир каармандын ордуна тартылайын деген ой болду, бирок бул
Бул жакта негизи профессионалдар тартылсынчы дедик да. Биздики көбүнчө комедия жанры болгон үчүн мындай башкача болуп калышы мүмкүн эле да. Ошол себептен өзү тартылган жокпуз. Казакстанда кабыл алышы мүмкүн эле, бирок Кыргызстанда сиздин жүзүңүздү эме Анын үчүн акырындан ошол немени өзгөртүп, амплуаны, образды өзгөртүп туруп анан чыгыш керек да. Анан буюрса эми кийинки проектлерге акырындан кошулуп тартылып кетебиз деген ойлор бар. Биздин мырзалар өмүрүндө мынчалык көп убакыт аялдардын колуна көтөрбөсө керек. Азыр болсо ушунчалык чоң мүмкүнчүлүк, айымдар жыргап атат, күлүп атышат, мына Бекизат өзгөчө күлүп атат мындай. Аха, Эрмек колго түштүңбү? Мына. Эме үлгүлүү үй бүлө боюнча азыр мындай билбейм, жаштарды карасаң ажырашуусун мындай сыймыктанып айткандай болуп атат. Мага ошол долбооруңуз негизи жакты. Анан көбүнчөсүндө баягы үй проблема. Үйдүн аркасынан ушул чет элдеп кетип, анан ошол жактан урушуп келип ажырашып кеткендер көп. Сиз биринчи орунга квартира койдуңуз, машина коюп эме кылбадыңызбы? Ошондой передачаларды эмне үчүн мындай көбүрөөк чыгарса болобу негизи? Болот. Бул жакта каржы маселесине келип такалып калат. Мисалы үчүн биз ошол үй бүлөнү чыгарарда буга чейин бир топ жыл мурун эле ойго келген, аракет кылганбыз, бирок демөөрчү таппай койгонбуз да. Тилекке каршы бизде ушундай долбоорлорго эмнегедир адамдар колдоо көргөзүткүсү келбейт да. Мындай хайп деп коет эмес беле, мындай элге мындай неме деп коет, атың чыкпаса жер өрттө деген сөз бар го кыргыздардачы, мындай кантип тааныларын билбей, кантип адамдар жакшы жак менен таанылыш өтө оор экен да. Жакшы иш кылып, же бир жакшы бир долбоор жасап, ошо менен таанылыш адамдарга өтө эле кыйын экен да. Бирок шымың шыпырып койсоң, бирөөнү сөгүп койсоң, бирөө менен урушуп кетсең, бирөөнү жамандап койсоң, тура эмес нерсе кылып койсоң, бат эле таанылып кетет экенсиң да. Анан Тилекке каршы ошол адамдарга ошол программага катуу иштеп, адамдар Тилекке каршы мурда биз мисалы үчүн азыркы жаштардын кумирлери ким десең, аякта бир болбогон блогерлерди айтышат, аякта бир болбогон тиктокерлерди айтышат. Эми Кудай сактасын, алардын арасында да жакшылар бар, жамандар да бар да. Анан именно ошо жамандарын айтышат. Анан хайптын үстүндө жүргөндөрдү айтышат да, үлгүлүү депчи. Мурда адамдар үлгү катары кандай адамдар турчу эле. Мисалы үчүн Исхак Разаков, Сүймөнгул Чокморов, Чыңгыз Айтматов, мисалы үчүн ошол эле биздин Касым Тыныстанов деген мисалы үчүн биздин жанагы кыргыздын валютасын алганда момунча адам чат да. Ошондой адамдарды Тилекке каршы эч ким тааныбайт. Өткөндө даже ютубка бирөө Нурсултан деген жигит атайын көчөдө суромжолоо кылган да. Ошондой чоң адамдарды Сүймөнгул Чокморов, Исхак Разаков, Жусуп Абдрахманов деген инсанга ошондорду сүрөттөрүн көргөзсө эч ким тааныбайт. Бирок Кореянын бир ырчысын көргөзсө, бир мушкерди көргөзсө, бир UFC-шникти көргөзсө, мына фамилиятын, ине жөнөчөнү билет да. Демек бул адамдарга болгон жаштардын дүйнөсүндөгү мындай программанын өзгөргөнү, көз караштын өзгөргөнү. Мисалы үчүн азыр Россияда жана деген бар го бирөө. Ошон адамдар популярный болуп атат да. Бул дүйнөсүндө ошондой болуп атат. Каякта бир блогерлерчи ошондой сөгүнгөн, сагынган, начар чыккан блогерлердин баары популярный болуп, элдин баары ошолорду интервью чыгарып, ошолорду реклама кылдырып, магазиндердин реклама кылдырып, эмне үчүн ушундай жакшы адамдарды реклама кылып, эмне үчүн жакшы адамдардын кадыр баркын көтөрбөйт да. Тилекке каршы дүйнөсүндө бул чоң проблема. Бул мындайча айтканда психологиялык оору да экен. Муну кээ бирлер атайын кылышат, кээ бирлер өзлөрү эле ушундай да. Ошол себептен бизде ушундай маанилүү жакшы долбоорлор чыгарса колдоо жок. Мисалы үчүн ошол үй бүлө долбоору мага өзүмө да аябай жаккан. Кыргызстандагы ажырашуулардын пайызы 30%га жетип, үй бүлө бузулса бул мамлекет бузулат да. Эртеңки келечек жок болот. Ошол себептен биз команда менен ойлонуп отуруп, эмне кылабыз? Жок деген ушул жагынан салым кошолу. Бекем үй бүлө, бекем мамлекет турат деген уран менен ошол долбоорду баштадык да. Анан баштап, Кудайга шүгүр, биринчи бөлүгүн ошо Кут курулуш компаниясы колдоп берип, анан ошол чыгып калды. Алар колдобосо дагы калмак. Анан биздин ошол үлгүлүү үй бүлө долбооруна 16 үй бүлө жылдыздардан, анан 16 үй бүлө карапайым элден. Кастинг кылып туруп чакырдык, атайын экиге бөлүп, жарымысын
жылдыздар болсун, жарымысы карапайым болсун, кызыктуу болсун, элде көрүүчүлөргө дагычы. Бизде көрүүчүлөр мындай, эмнеге эле жылдыздарды чыгарып атасыңар, жылдыздарын анан көрөп көрүп уже тажап бүттүк дешет да. Бирок макул деп туруп жарымысын карапайым кылсак, көрүүлөр, просмотрлар аз да. Жылдыздармен кылсак, просмотрлар көп. Элде эле кызык кээ бир учурдачы. Өздөрү айтат, айткан талабына жооп бербейт да, айтачы. Анан бир чети ошол эле жылдыздардын арасында үй жок, жай машинеси жок, кыйналып жүргөн жылдыздар деле өтө эле көп бизде. Элдер кээ бир учурда ойлойт, бирөө мисалы үчүн биз деле мен өмүр бою квартира жашап келе, мына жакында эле квартира алдым. Рассрочка аны деле төлөп элекмин да. Кудай буйрса эми разбойдон кийин төлөйбүз да. Эми айтайын деген неме да. Мисалы үчүн биз ырчылар же киношниктер бир бай бирөөнүн үйүнөн байке үйүңүздөн кино тартып алып, кино тартсаң, байке машинеңиз кино тартып алып, анын машинесинен кино айтып тартсаң, элдин баары ойлойт, ошонун үйү, ошонун машинеси деп ойлойт да. Бирок үй жок, машинеси жок. Бизде драма театрда иштеген актерлордун деле айлыктары аз, квартиралап жашайт, квартплатасы жетпейт, айлыгы жетпейт. Андай көйгөйлөр толтура да. Анан ошол себептен аралаштырдык. Жылдыздардын арасынан деле биз мындай өтө бай болуп кеткендерин деле чакырган жокпуз. Чындап эле ошо квартирага муктаж болуп жүргөн, тааныган, билгендерге сунуш жасадык. Анан чындап эле үй-бүлө аракет кылып жүргөн жылдыздардын арасынан чакырдык. Анан келип катышты, кызыктуу болду. Ниетибизде экинчи сезон улантабыз деген ой бар, бирок азыркы учурда демөөрчү жок. Эгерде демөөрчү чыгып кала турган болсо, экинчи сезонда тартабыз. Экинчи сезон андан да кызыктуу кылабыз деген ниеттер бар. Мен билгенден сиздин аябай эле көп эле сыноолор өттү да башыңыздан, жана жеңебиз бөйрөгү менен операция болуп, бирок болбой калды. Турцияга барып келип иштейсиз, анан үй өттөн кетти. Булар эми Алла Тааланын сыноосу да. Мына азыркы болгон учурду сыноо деп эсептейсизби же бул кинотеатрлардын кайдыгер карап койгондугунан несинен болду? Эмне болуп Бул деле сыноо. Ар бир Алла Таала адамдарга берип сынайт, алып сынайт, күлдүрүп сынайт, ыйлатып сынайт да. Алла Таала ар бир жашоодо, ар бир кылган ишибизде сыноодо болот экенбиз да. Анан бул деле эмне болот болду экен деп анан Кудай Таалам берген сыноосуна кандай реакция кылат болду экен деп. Жиберип турат жактан. Бул деген мисалы үчүн кээ бир адамдарга катуу эле теткен. Кээ бир адамдар мисалы үчүн мындай болуп калды да, бизде бул ишти кылып атканда эң биринчиден биз Алла Таала таянып, бар да Алладан болот. Берүүчү да Алла, алуучу да Алла. Алла Таала берсе болуп кетти, бербесе жок, тагдырыбызга жазылган нерсе деп туруп эле тобокелге салып иштедик. Бирок биз жана тобокелге салганда адамдар жана казинодо ойноп атканда акчасын, болгон акчасын салып туруп арам жол менен тобокелге барып атышпайбы? Ал шариатта уруксат берилбейт да. Анткени аякта чоң риск бар. Бирок сен адам эмгек менен иш кылып аткан кезде бир дыйганчылык кылгандан деканчылык, картошка ингенде, мисалы үчүн, картошка ингенде деле эртеңки күнү картошкаң түшүм жакшы чыгабы, чыкпайбы, ал деле риск да. Бирок ал жакта мээнет бар да. Сен эмгек кыласың, сугарасың, сууну куясың, отойсуң, дары себесиң, баардык аракетти кыласың. Бирок Алла Таала таянып иш кыласың да. Анан Алладан болот, түшүм берсе жакшы берет деп жакшы ниет кылып, садакасын берип иш кылсаң, жемиши мөмөлүү болот. Бирок Алла Таала бербей койсо, анда капаланып, настроение түшүп, депрессия түшүп кеткен дожу болбойт да. Себеби дегенде бир сахабанын окуясы бар, ошо толук эсимде жок болуп атат. Бир сахаба күндөрдүн биринде ошо мечитте отурса, бай сахаба экен да, бизнесмен экен да, азыркыча биздин сөз менен айтканда, анан жардамчысы чукап келет экен да. Жардамчысы чукап келип айтат экен: "Шеф, кыскасын айтканда бизде бир маселе пайда болду" дейт да. Эмне маселе десе, сиздин азыркы биздин сөз менен айтканда 40 вагон келаткан товарыңыз дейт. Ал 40 корабль келаттыр да, кеме. Сууга чөгүп кетти дейт товарыңыз. Канча миллион долларга, азыркы доллар менен эсептегенде канча миллион долларга да, 40 миллион доллардан, например. 40 миллион долларлык товарыңыз сууга чөгүп кетти. Ошо суукка барды, уусканы келдим дейт, мынтип карап туруп. Жөөгүн карап турган. Бара бер деп коет да. Эмоция жок. Эмоция жок да. Тиги таң калып, анан кетип калат. Анан бир топ убакыт өткөндөн кийин кайра чыгып кетти. Сүйүнчү шеф. Жанагы чөгүп кеткен кеме ал башка бирөөнүн кемеси экен. Сиздин кеме келди, портко келип түштү, товарларды түшүрүп атабыз, баары жакшы келиптир дейт да. Жүрөгүн карап туруп, бул бара бер деп коет экен. Анан тиги жардамчысы таң калып айткан: "Сен неге суукка барып курсам дагы жүрөктү карап боло берет деп койдуңуз? Сүйүнчүсүнө курсам да жүрөктү карап боло берет, же кайрыган да жок, же сүйүнгөн да жоксуз" деп айтат экен да. Десе анан тиги сахаба айтат экен да: "Мен жүрөктү карайт экен. Эгерде жүрөгү бир калыпта соготса" дейт. Суукка укканда биз адамдар депрессияга түшүп, нерв болуп, сахар көтөрүлүп, адамдар жаман акыбалга түшүп койгон, ошондон айынан ооруп да калганда, өлүп да калгандар болот экен да, негизи жашоодочу. Бир болор болбос бир кабар үчүн да, бир дүйнөлүк кабар үчүн да.
үйүң өртөнүп кетти, тияка машинаң өртөнүп кетти, 100 миллион долларың банкта счетто жабылып калды десе адамдар сахар болуп, жүрөгү карбап, инсульт болуп, инфаркт болуп өлүп калгандар көп эле келет да. Байлардын жашоосундачы, мисалы үчүн. Ошол эле учурда адам баласынын башына сүйүнүч келгенде миллион доллар утуп алдың, же болбосо мыяктан мынча акча таптың, тигинде болдуң, мындай болдуң, сага мындай иштериң жүрүп кетти деп жакшы кабар келгенде да адамдар эки учурда өзүн жоготот экен, өтө сүйүнгөндө жоготот экен өзүн, өтө кайгырганда жоготот. Экөөнү тең эмоционалдык шкала ушунчалык урат экен, адам өзүн жоготуп, өзүнө ээ боло албай калат экен да. Ошол адамдын жүрөгү дүнүйөгө байланган кезде бирдекени жоготсо депрессияга түшүп кайгырып кетет. Жүрөгү дүнүйөгө байланган кезде бирдекени дүйнөсү көтөрүлүп байып кетсе, өзүн жоготуп көбүп кетет экен адамчы. Ошол себептен бергенде Алла, алганда Алла, Аллах Таала берсе шүгүр, алып койсо сабыр кылабыз деген адамдын оюнда ушундай программа болсо, адам кайгырбайт экен, сүйүнбөйт экен, жашоосунда жыргап, рахаттанып жашай берет экен да. Көбүп да кетпейт деген сөз экен да. Анан биз дагы колдон келишинче кайрылган жокпуз, Кудайга шүгүр. Эгерде жакшы болуп атат да, такыр болбой калса деле эчтеке кыла албайт элек да. Бул тагдырга жазган нерсени көрөбүз. Аллах Таала биздин тагдырыбызга ошол кино аркылуу ырыскыны бир тыйын дагы кем эмес, бир тыйын дагы ашчасын эмес, кандай жазылган болсо ошондой алабыз да. Переживать этебизби, сарсанып оолобузбу, депрессияга түшөбүзбү, түшпөйбүзбү? Баары тагдырыбызга Аллах Таала жазган, моунча сумма деп. Ошону алабыз да. Биз кайгырсак да пайда жок, сүйүнсөк да пайда жок. Ошол себептен биз ошону устаздар да бизге үйрөткөн. Баардыгын Алла берет, Алла алат депчи. Биздин маегибиз соңуна чыкты. Биз менен болгонуңуздарга кубанычтабыз. Биздин каналга катталыңыздар. Буюрса алда дагы жакшы видео тасмаларды силерге тартуулап турабыз. Эмне коштошуп койсоңуз болот. Рахмат. Биринчиден ушул Разбой кино табысмабызды көрүп, жакшы ой менен бөлүшкөн жалпы көрүүчүлөргө терең ырахмат беребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Силердин дем күч аракетиңиздер менен, колдооңуздар менен биз ушундай ийгиликтерге жетип атабыз. Ал эми бут тоскондор аман болгула, ден соолуктуу болгула, оорубагыла. Кудай Таалам силерге иман берсин, эмки проектте бут тоспой колдогула. Ушундай бирок пелиңизге кеңес алып